Саламатсыңар балдар? Саламатсызбы. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Отырғыла, сабаққа даярсыңарбы? Сіздерге көңілді мағына қалаймын. Бір-біріңерге дағы көңілді мағына қалап қойғыла. Қана балдар қарағылатшы. Бияқта қарап тұрып сабақтың темасын анықтаймыз. Кім айтады? Бүгін қандай тема? Бүгін Қырғызстан мен Россияның мост дружбы. Мост дружбы. Қырғызстан мен Россия взаимоотношения. Взаимоотношения. Жақсы балдар. Анда бүгінгі бізден темамыз чынеле қырғызский и русский язык мост дружбы деген тема екен. Бүгін бізден сабақта қырғыз тілі өзіміздің тілімізді орыс тілі арқылы қантип үйренеміз. Қантип бүткіл дүниелік аренаға шығабыз деген сұрауларды қараймыз. Жана Kahoot тест менен өзімізді сынайбыз балдар. Даярсыңарбы? Анда сілердің командаңар ким? Қырғызстан, сілердікі? Россия. Жақсы, екі группаға бөлініп тұрсыңар. Әлбетте, ешбір тіл bir жазуучусуз болбойт. Кыргыз жана орус жазуучулары жөнүндө bir маалымат берели. Александр Сергеевич Пушкин родился 5 июня 1799 году, умер 10 ноября 1837 году. Он написал стихотворение «Медный ватник», «Медный ватник», да, «Нет песни о вечном Олеге Борис Кобзон». Молодец, Аминулла. Эми Кыргыз жазуучусу жөнүндө айтып берели. Кана Кыргызстан командасы. Сүрөтүн алып ал. Ал өзүнүн жашоосун орус тилине байланыштырган. Жана аныктап айтсак ал көп ырларын орус тилинде жазган. Мисалы адамга эң кыйын күн сайын адам болуу. Жакшы. Кандай учкул сөз экен балдар? Адамга эң кыйын күн сайын адам болуу. Эң жакшы сөз айткан экен. Эми Кыргызстан жана Россияны бириктирип турган нерсе бул алардын тили экен. Тилде кандай кубулуштарды билесиңер? Синонимдер, амонимдер, антонимдер. Демек ошолордун арасында дагы карасаңар, орус тилинен келген сөздөр кыргызчада кичине эле кубулушка учураган. Кровать деген сөз кыргыз тилде кандай? Керебет. Самовар? Самор. Стол? Үстөл. Кичине эле фонетикалык бир кубулушка учураган экен. Дагы айткылачы өзүңөр. Картошка, дарбыз, арбуз, дагы Картошка. Карандаш, карем. Карандаш. Карандаш деп деле колдонот экенбиз, Жакшы, азаматсыңар. Демек, биздин кыргыз тилибиз орусча сөздөр менен көп байыптыр. Мисалы, технология кириш менен, Google-га кирдиңер, кыргызча жазасыңар, орусча жазасыңарбы? Орусча. Эмне үчүн орусча жазасың, Назым? Анткени орус немеси знаменитый тили, знаменитый тили болгон. Жана биз орус тили менен көп сүйлөшөбүз. Мамлекеттер дүйнө жүзү боюнча орус тили жайнаган. Жакшы. Назым, эмне үчүн биз кыргыз тилди Google-га киргизе албайбыз? Качан киргизебиз ушуну? Айта бер, Ризат. Сиз болсо Биз келечек муунда ошо программа менен иштешибиз керек экен, Жакшы, азаматсыңар. Анда келгиле, биз үй куралы, орустардын избушкасын, кыргыздардын боз үйүн курганга аракет кылалы, балдар. Кандай эки достун сөзсүз бир үйү болуш керек экен. Мен силердин алдыңарга мындай карточкаларды бердим. Карточкалардан силер үйдүн фундаментин жана дубалдарын, ошондой эле крышасын кылгыла. Кана, биринчи Кыргызстан.
Сен дагы биле бер, Россия силер дагы. Биринчиси бул фундаменти достук. Достук деген мааниси бул дос деген дайыма мындай сенин кыйын кезинде сага жардам берип турган. Негизи Кыргызстан менен Россия да ушундай дайыма бири-биринен да кыйын кездерде жардам берип турат. Азаматсың. Что такое дружба? Дружба в природе называется близость духовность. Это опора, которая поможет тебе в тяжелый момент. Это как Кыргызстан и Россия, хоть у них разные культуры, но они всегда помогают друг другу. Это называется дружба. Молодец. Эми кана үйдөн стеналарын тургуза баштайлы. Биринчи Кыргызстан. Бул макаланын мааниси болсо дос табылат, акча табылбайт дегени. Досту урушуп кетип жоготосуң, андан жакшыраак да дос келбейт. Анан акчаны иштеп акча таап алсаң болот. Жакшы, Азаматсың. Сенин стена? Язык дружбы не нуждается в переводе. Это означает, что Россия и Кыргызия на разные национальности, но они дружат вместе. Молодец. Кана? Дос деген ыйык нерсе, эгер аны баалай билсе, досту урматтап сыйлаш керек. Бул мисалы Россия менен Кыргызстандын достугудай, аны качантан бери дос болушат, эч ким аны буза албайт. Азаматсың. Сонун сөз айтты. Человек без дружбы, что дерево без корня. Это как человек без друга невозможно жить. Дерево тоже без корня не может вырасти, да? Как Россия, Кыргызстан. Молодцы. Тағы Кыргыздын керегеси калган экен. Жана избушкалардын бир кирпичи. Дос сыйлайт, душман кынайт мааниси бул дос жаңы досуң болсо, сен сыйлайт, падеж көрөт. Душман болсо сени кыйын учурда жана башка учурларда азаптайт. Азаматсың. Силер да кошуласыңарбы? Для дружбы нет расстояния. Это как Кыргызстан и Россия, там это Россия недалеко, но Россия и Кыргызстан, они дружатся очень давно. Молодцы. Так, что осталось? Круша? Нет, еще. Дос? Дос табышат, душман кагышат. Дос деген табышат, бири-бирин урушуп кетсе да, бири-бирин таап кайта достошот. Душман болсо бири-бирин уруштуңуз болду, кайта достошо аласың. Жакшы. Азаматсың. Крыша избушки состоит из дерева и его фигура треугольная. Хорошо. Демек, Кыргызстандын боз үйү курулду. Кыргызстан желегине боз үйдүн түзүлгөнүн алган, анткени жана тоголок болгон, анткени бул достукту билдирет. Азаматсың. Демек, балдар, бул жерде Кыргызстандын жана Россиянын үйлөрү пайда болду. Биздин достугубуз улана берсин. Демек, бул макал лакаптарды биз бир сыйра окуп коелу гана. Дос кулаган жеринден көтөрөт, жакшы дос кулап баратканына кол сунат. Чыгыры дос кулашына эч качан жол бербейт. Жакшы. Демек, бул девизиз. Эми болсо Россиянын пословицы о дружбе. Старый друг лучше новых двух. Дерево живет корнями, а человек друзьями. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Дружба не гриб, в лесу не растет. Платье лучше новое, а друг старый. Человек без друзей, что дерево без корней. Друга ищи, а найдешь береги. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе биз PISA тест кылабыз. Билесиңер, 2025 жылы бизде бүткүл дүйнөлүк PISA деген тест болот. Анда окуучулардын бир нерсени окуп үйрөнгөндөн кийин аны кантип колдонуш керек, ошол жөнүндө суралат. Силер Алык Осмоновдун Россия деген ырын жаттагансыңар, Анда ошол ырын айткыла жана ошол боюнча PISA тест болот. Кана Россия.
Россия, Россия bir boylem. Benimni toquşuna koynum gelen. Bir sözdü tuğray tuğray maralbay. Bizler biz kişi biz seni bilen. Азаматсыңар. Анда силерге пиза тести иштетем. Қана 5 минут вақыт берейін балдары, же 3 минут. Тест жөнүндө бир аз маалымат бермекчимин. Биринчи карагыла досканы. Бул силер жаттаган ыр. Канчанчы жыл жазыптыр? 45-жылы жазып атат. Андан кийин мындай ырды окугула жана анда кандай сезим бар экендигин белгилегиле. Какие чувства? Андан кийин ырдан каратма сөздү тапкыла. Каратма сөз деген эмне балдар? Бирөөнү каратыш үчүн. Үчүнчүсүндө болсо тогушу деп кимди айтып жатат? Ыр жөнүндө. Россияны кимге салыштырып жатат? Азыр деле ушул ойду силер жазат белеңер. Кана белгилеп бергиле. Ага чейин мен үй тапшырма бергем, аны текшере берейин. Кел, ким орустардын избушкасын жасады эле? Назым айтып бергени. Ой, ким? Изат. Назым да алам. Мен орустардын илгерки Жакты карагай. Илгерки үй курдум. Бул илгери бул фундаментти жок жасалчу, жоон жаштын бутактары менен. Жана айнек жактарында жөнөкөй айнек эмес, четтерин кооздоп коюшу. Демек бул биздин STEM методика деп аталат. Балдар өздөрүнүн колдору менен бир нерсе жасап үйрөнүп атышат, алардын формаларын да таап атат. Жакшы, азаматсың. Эми кыргыздын боз үйүн кантип жасады? Ким жасады? Мухаммад Садык. Айтып бер. Биринчи керегелерди ZK деген oyunun жыгачынан X сыяктуу коюп туруп, жип менен байланды. Андан кийин ошол эле жыгачтардын ичкерилеринен уук жасады. Андан кийин крышкага эле пластинде түнүк информация жасады. Жакшы. Сен муну жасап атканда кандай сезимдер пайда болду? Могул эмне экен? Бул кереге. Мен керек экен. А булары? Азаматсың. Демек, сабакты ушинтип бир нерсени жасап өтсөк бизге кызыктуу экен. Жакшы. Отур. Балдар тест бүттү? Бүткөндөр бере бергиле. Аты жөнүңөрдү жазып коюңар. Россия командасы бүтті. Жақсы. Балдар, бұл тесттің жообун мен эмки сабакта айтамын. Қанатты қайды бер бұл. Бере бергіле. Вақытты көпкө созбойлы, Жақшы, түшүнүктүүбү суроолор? Жактыбы суроолор силерге? Демек, кана бир кайталап коелучу. Ырды окуганда кандай сезим бар болду? Сүйүнүү жана колкундануу. Экинчисинен каратма сөз кайсыл экен? Россия, Россия, азаматсыңар. Тогушу деп кимди айтып атат? Кыргызстанды. Эми Россияны эмне кимге салыштырып жатат? Жакшы. Азыр деле ушул ойду айтат белеңер. Азыр деле Кыргызстан менен Россиянын достугу уланып жатат. Жакшы. Андан ары сабагыбызды улантабыз. STEM метод менен домашний заданияны текшердик, Анда эмесе балдар, азыр мындай ситуация бар да.
балалар. Миграция жүріп атат, көптөгөн кыргыздар Россияга барып иштеп жатышат. Аяка барганда эле алар тилден кыйналышат. Башка бир жумушка орноша албай калат. Ошон үчүн Россияда ар бир кишиден тест алат русский языктан. Ошого кана силерге онлайн тест кылайын, даяр болгула. Даярсыңарбы? Бардыңар телефонуңар күйгөн. Азыр. Канча суроо берсем болот экен? 10. Багам окшойт. Онлайн тест менен иштешүүнүн кандай артыкчылыктары бар балдар? Айткылачы. Онлайн тест. Эмнеси менен жагат силерге? Дароо эле чыгат. Баң дароо эле чыгат. Эртең иштейинчи деп отурбайбыз. 984 0480 деген код менен киргиле. Ар бириңер өзүңөрдүн атыңар менен киргиле. Кирдиңер барыңар. Баштай берели балдар. Вактыбыз аз болуп калбасын. Мустафа, Нурислам, Нуртилек, Икрам, Даниэль, Чыңгыз, Канат, Иззат, Мухаммад Амин, Бакай, Садык, Назым, Нурель, Муслим, Абдрахим, Амир, Ибрахим кириптир. Баштадык анда. Биринчи суроо фразеологизм жөнүндө экен. Үчөө туура жооп бериптир. Андан кийин дагы ушул фразеологизмдин маанисин айтып бергиле. Даниэль Чыңгыз алдыда. Туура жообун тапкыла дейт. Нуртилек, Икрам биринчи орунда. Это нечто. Это медицина. Ага. К какому роду относится слово кофе? Женский? Или средний, или мужской? Какой род? Мужской. Обязательно. Позвоните, да?
Бул кайсы фразеологизм деп сурап атат? Кайсы экен? Аха. Акыркы суроо балдар. Гиннес китебиндеги самое длинное слово дейт. Чыңгыз окуп коюң. Окуй алдыңбы? Жакшы балдар. Ошо менен кахот оюнуңуз бүттү. 3-чү орунда бизде Иззат Мухаммадамин. Кана? Жакшы команда. 2-чү орун Мустафа. 3-чү орунда Бакай. 1-чү орунда Азамат. Демек орусчаны жакшы өздөштүрүптүр. Анда ордуңардан туруп коштошуп койгула. Саламатта калгыла балдар. Саламатта калыңыз. Жакшы, отургула.